Ассаламу алейкум достор, барыңыздарга салам. Көптөн бери сиздердин суроолоруңуздарга жооп издеп, мынакей бүгүн биз спорт тамактары тууралуу жооп кайтаралы деп чечтик. Андыктан биздин каналга катталгыла. Биздин каналыбызда жакшы жаңылыктар бар достор. Кудай буйруса 5000 эмес 6000 подписчик болуп калды. Кудай буйруса дагы да күтөбүз. Алдыга жылалы сиздер менен биргеликте биз күчтүү болобуз жана ошондой эле жакшы ийгиликтерге жетебиз. Сиздер менен мен Келдибек Атайбеков жана ошондой эле бүгүн спорт тамактары. Мынакей достор, жаш балдар, жаңы катышуучулар, жаңы баштап аткандар көптөгөн суроолорду берет. Арык чырайыбыз кандай кылып машыксак болот, кандай кылып салмак алсак болот, жана ошондой эле эмне деген витаминдерди ичсек биз сиздикинде болгон булчуңдарга ээ болобуз деген суроолорду бизге жаадырып беришет. Жүздөгөн, миңдеген суроолор келет. Андыктан бүгүн сиздерге аз болсо дагы бирок жөнөкөй түшүнүктүү кылып жооп кайтаранга дайым даярбыз. Андыктан биздин каналга катталгыла жана ошондой эле биз менен бирге болгула. Бүгүнкү биздин берүүбүздө биринчи очередте ушул салмак кошо албай жаткан биздин спорт сүйүүчүлөргө арнамакчыбыз жана ошондой эле ал жигиттерге биз түшүндүрмө бермекчибиз. Спорт тамактарынан эмне керек деп жаткан болсоңуздар, биринчи эле салмак кошконго негизи гейнер кой, гейнер жана креатин. Гейнер жана креатин. Мынакей гейнер түрлөрү көп болот, абдан түрлөрү көп. Кээ бир жерлерге барсаңар, мисалы бир адамдан жыйынтык чыккан болсо, мондай гейнер ичип жыйынтык чыккан болсо, ушуну эле мактай беришет. Негизи гейнердин баардыгы жакшы, бирок туура багытта ичиш керек. Кандай туура багытта десеңиздер, алдыда мөөнөттөрдө биз түшүндүрүп бермекчибиз. Азыр биз түрлөрүн көргөзүп кетели. Мисалы мутант деген гейнер абдан жакшы гейнер. Бул жерде түрлөрү менен бар. 2 килограммы бар, 5 килограммы, 7 килограммдыктары бар. Анан чоңдорун алсаңар аябай выгодный болуп айланат. Ронни Кольмандын компаниясынан мыкты King Mass деген 9 килограммдык гейнер бар. 7 килограммдыктагы салмактагы гейнер бар бул жерде. Андыктан сиздерге керектүү гейнерлер жана ошондой эле сизге салмак кошо турган бул биринчи очередте мисалы креатин жана ошол эле гейнер экөө абдан жакшы пайдасын берет. Түрлөрү көп, мынакей Combat деген компаниядан бар. Mega гейнер деген бар, 4,5 килограммдыктар. Андыктан биз бул жака өзүбүздүн телефон номерибизди калтырабыз, ошол жака байланышып, ошол жактан сурап билсеңер болот. Ал биз өзүбүз жооп бере турган номер. Мынакей айтып аткандай эле гейнер эмне кылат? Гейнердин максаты болсо арык балдарга жөнөкөй түшүнүк менен алганда, мисалы кара кесек эт жана ошондой эле майлуу эт деп түшүнөбүз, туурабы? Кара кесек этке бул протеин, ушул түшүнүктү алсаңар болот да. Мисалы эт, таза эт, майы жок эт бул белковый протеин. Ал эми майлуураак эт деп мынакей бул гейнерди түшүнөбүз. Ал эми креатин. Креатин максаты эмне? Бул сизге күч берет жана ошондой эле сиздин организмге муну ичкенден кийин абдан жакшы аппетитти ачып, сизге булчуңдарды чоңойтконго жакшы жардам берет да. Андыктан көбүрөөк ичсеңиз буну ичсеңиз пайда кылат да, аябай жакшы. Достор, азыр биз салмак кошуп, арык чырай балдарга кандай кылып зарылуураак, келбеттүүрөөк болуш үчүн гейнер менен креатинди совет кылабыз деп айттык. Бул сиздерге керектүү нерсе, эч кандай зыяны жок. Коркпой эле иче берсеңер болот. Силер азыр жазышыңар мүмкүн дагычы. Муну ичсеңер мындай болуп калат, анан кийин турбай калат экен, анан мындай болуп калат экен деген сөзүңөрдү унуткула. Ал билбеген адамдардын информация берип койгон. Ошондуктан биз ага майны бербешибиз керек. Зыян келиши мүмкүн, бул только чөнтөккө эле да, чөнтөккө күч келип калышы мүмкүн да. Анткени бул аябай дорогой спорт, кымбат спорт, баардыгын ичиш керек, жеш керек болот, могу витаминдин баардыгы аябай кымбат турат. Ошондуктан кичине бир аз зыян болуп калышы мүмкүн, чөнтөккө эле. Андан кийинкиси таш булчуңдуу болгуңар келип атабы? Мына именно мышца чыгарам десеңер, анда силерге витамин бул Whey стандарт, эң жакшы дүйнөдөгү брендовый компаниянын бири. Белогу көп, белок керек бизге. Өсүү үчүн, булчуңдарды өстүрүш үчүн сен келбеттүүсүң, бирок сен ошо булчуңдарың эле чыгаргың келип атат. Салмак кереги жок сага. Сен булчуңдарың чыгаргың келип аткан болсо, мынакей ушул дайыма сага жардамга келет. Белковый протеин. Жана ошондой эле всегда бытсаны алып ичиш керек. Бытса бул восстановление кылат. Ашыкча мисалы энергия
кеткенде биздин организмде май, туздун баары чыгып кеткенден кийин бул өзүн токтоп кандап калуучу витамин бири бытса болуп эсептелинет. Андан тышкары дагы мисалы бул жакта турат мультивитаминдер, Animal Flex, Optimen деген мондай витаминдер бар. Булар комплексный витаминдер, эң жакшы витаминдер. Булар восстановлениеге азыркы учурда биздин азыркы пандемияда кандай кыйналдык, баардыгыбыз тең оорудук, чарчадык, кыйналдык, укол алдык дегендей, ошолордон бутка туруп кетиш үчүн ушулар ич керек. Мен да азыр конкрет данный время ушуларды ичип атам. Animal Flex, могулардын баардыгын биз ичип аткан учурубуз. Анткени булар болсо слабый адамды бутка тургузуучу эң күчтүү витаминдер, спорт витаминдери болуп эсептелинет. Кийинки айымдарыбыз дагы четке калып калбас үчүн жана ошондой эле толук адамдар сыртта калып калбас үчүн аларга да эң жакшы кеңешибизди беребиз. Биринчи очередь сиздер муну ичсем эле арыктап кетеби, кандай болуп калат, канча айда арыктап кетем деген сурооңорду бере берип мени да тажаттыңар, өзүңөр да тажабай койдуңар дегендейчи. Бирок силерге жакшы кылып жооп бериш үчүн мен силерге анын жөнөкөй шарттарын айтам. Бул жерде суюктук L-карнитин деген витамин болот. Бул чисто витаминдерден мисалы апельсиновый кислота, лимонный кислота, ошондой эле алманын кислоталарынан даярдалган атайын суюктук болуп эсептелинет. Муну арген ичкенде өзүн кышкаса ушу менен бир ичип коесуңар чуркаярдын астында. Ашказанга киргенден кийин бул ички майларды эритип сыртка чыгарганга жакшы жардам берет да. Андыктан достор, мынакей арыктайм дегендер үчүн L-карнитин эң биринчи ушуну ичиш керек. Сразу келип эле көптөрү келип мондайларды алып ичип аласыңар. Мындай ичкен болбойт достор. Болбойт. Жүрөгүңөрдү отургузасыңар, бөйрөгүңөр, ооруңар сыздайт. Этал менен ичсе баардык нерсени жеңип кетсе болот. Бирок сразу келип оларга такалбаш керек. Буларды экинчи этапта, үчүнчү этапта ичсе болот. Биринчи очередь мына L-карнитинди ичиш керек. Өзүнүн 1 айлык дозасы могу. 1 айда муну ичкенде жок дегенде минимум 5 кг, максимум 7 кг чейин арыктаса болот. Ошондой эле очередь туура тамактаныш керек. Муну ичип алып туруп камыр-самырды, майруну, баягы эле таптууну бар алып кирип атсаңар, кой, тонналаган биякта 5тен самсы алып келип алып байра муну ичип жеп койгон болбойт. Андыктан муну ичкенден кийин обязательно туура тамактанышыбыз керек. Мынакей достор, бул арыктагандар үчүн. Жана ошондой эле көптөрүбүз сурай беребиз. Залга барганда кандай кылып энергичный болсок болот, деген суроолорду беришет. Шалдырап калып атам деген эмелерге, инсандарга бизде азот, энергетик. Бул жаңы башталганда эле, мисалы залга кирип атканда өзүнүн атайын кашыгы бар. 150 грамм сууга 5 минут 10 минут эртерээк залга кирген. Салып туруп эле 150 грамм суу менен чайкап туруп ичип коебуз. 150 грамм суу менен чайкап ичип коебуз да. Тренировканын убагында бул ичинде составында кофеин көбүрөөк болот. Керектүү кофеин канды суютуп бизди кичине энергичный болгонго жакшы жардам берет. Андыктан достор, бул азот. Азотту көп иче берген боло бербейт. 1 ай ичип, экинчи айда эс алып кайра ичсе, бул полезный нерсе. Андыктан достор, мынакей бүгүнкү биздин берүүбүздө сиздерге керектүү, сиздер түшүнө ала тургандай жөнөкөй түшүнүк менен жакшы кылып аз убакытта түшүнүк бергенге биз аракет кылдык. Дагы да сурооңорду калтырып турсаңар болот. Кийинки берүүлөрүбүздө дагы биз ар бир компаниялардын кандай келип чыгат, составы эмнеден кийин эмне келип чыгат деген суроолордун жооп бере алабыз. Комментарийди калтырып, жакшы суроолорду жазып турсаңар, жана ошондой эле биздин каналга катталганын унутпасаңар достор. Үйрөнгүлө, бири-бириңерге бөлүшкүлө. Именно эмнеге ачтык? Чыныгы кыргызстандыктар, кыргыздар, ошондой эле боордас казак элибиз, өзбек элдер ушуну көрүп түшүнбөгөндөр болсо үйрөнсүн деген жакшы максатта биз ушул видеолорду тартып сиз үчүн жүктөп атабыз. Андыктан биздин каналга кошулуп, лайк басканды унутпагыла. Сиздер менен мен Келдибек Атайбеков. Биздин каналга кошулуп туруңуздар.